Соңку вакыттарда эркектердин саламаттыгын начарлап жаткандыгын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар дайым эле айтып келет. Мына ушул эркектердин же болбосо мырзалардын урологиялык, андрологиялык ооруларга кабылып жаткандыгы көп болгону менен, бирок алардын аз пайызы гана дарыгерге кайрылат дешет адистер. Мына ушул урологиялык оорулардын алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү чыгарылышыбызда маалымат аласыздар. Саламатсыздарбы? Ден соолук программасы кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз эркектердин урологиялык жана андрологиялык оорулары жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Дилшат Мирзакулов, Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андрологу, медицина илимдеринин кандидаты, Россия Федерациясынын район профессору. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач айтсаңыз, мына ушул урологиялык, андрологиялык оорулар булар кайсылар? Анан ошол эркектер кайсы курактарда да мына ушул ооруларга кабылат? Урологиялык оорулар өзүнчө бир айтып өтөйүн, анан кошумча андрологиялык оорулар. Урологиялык оорулар баазы бөйрөктөн баштап, ушул табарсыздыктын сезгенинде, мисалы үчүн бөйрөктө пиелонефрит деп коет, острый хронический пиелонефрит оорулары, анан кийин гломерулонефрит оорулары, бөйрөктүн таш оорулары, таш туруп калган оорулар, анан кийин аномалиялык оорулар бар. Анан кийин табарсыздыктын сезгениши, цистит оорулары деп коет. Анан кийин ошол именно табарсыздын өзүнүн полип деп коет, жана башка оорулары бар өзүнүн табарсыздын эле. Анан кийин уретрит оорусу жана башка урология ооруларынын саны өтө көп. Анан кийин андрологиялык оорулар, бул оорулар эми простатит оорусу, дагы урология оору, аденома оорусу кирип кетет. Простата безинин өтүшүп кеткен сезгениши. Простатит оорунан сырткары андрология ооруларга бул эркектердин тукумсуздугу, жыныстык алсыздыгы, баягы преждевременная эякуляция деп коет. Ошого окшогон оорулар кирет. Дагы крипторхизм, гипогонадизм жана башка ооруларды эсептеп айтып өтсөк болот. Кайсыл курактарда дал ушул ооруларга кабылат? Мисалы, мен ушул мага жеткен маалыматтар боюнча, мен билген маалыматтар боюнча, мисалы, простатит оорусуна мурда жашы өтүп калгандар, 40 жаштан кийин ушундай кабылса, бүгүнкү күндө жаш уландар дагы ушул ооруга кабылтат деген дагы маалыматтар айтылат. Ошол эле учурда, мисалы, жаш улгайган кезде дагы ар кандай ушундай андрологиялык оорулар пайда болот деген дагы маалыматтар бар. Туура айтасыз. Азыркы мезгилде, мисалы үчүн, мурун 40 жаштан 60 жашка чейин простатит оорусу көп кездешет эле. Азыр 20 жаштан баштап уже хронический простатит оорусу катталып жатат уже. Биздин борборго кайрылган ушу эркектердин саны, мисалы үчүн 100 киши болсо, анын ичинен уже 30-40% уже жаштарды түзөт. Анан 40-60 жашка чейин калгандары ошо 60-40 жаштан баштап уже простатит оорусу көп кездешет. А мурда 40 жашка чейин простатит оорусу катталган эмес, өтө аз учурларда катталган. Азыр уже 20 жаштан, 25 жаштан простатит оорулары катталып жатат да. Бул не только простатит оорусу, жана башка бөйрөк оору сезген, пиелонефрит оорусу, уретрит оорусу, уретрин бул баягы уретранын сезгениши, зара чыгаруучу каналдын сезгениши, пиелонефрит оорусу, гломерулонефрит оорусу, баягы бөйрөктөгү таштардын кездешиши өтө көп кездешип жатат. Азыркы мурун ушу 40 жаштан, 50 жаштан жогоруда катталган болсо, азыр уже 20 жаштан баштап, 18 жаш баладан да простатит катталып, буну биз дарылап жатабыз азыркы учурда. Эми ошол ар түрлүү себептер менен, булар себептерин да айтып өтөбүз. Эмне себептерден мына ушундай оорулар жаралышы мүмкүн? Анан ушул маалыматтарды карап чыктым да, соңку вакыттарда эркектердин саламаттыгы күндөн күнгө начарлап баратат деген да. Туура айтасыз. Азыр мисалы үчүн биздин борбордун маалыматы боюнча мен айтып өтөйүн.
Биздин борборго азыр мурда биз эркектердин тукумсуздугун 35-40% деп айтчу элек. Азыр уже 55%га чейин катталган эркектердин 55% тукумсуздук менен ооруп жатат деп уже статистика маалыматтарын берип жатабыз да. Бул простатит оорусу, тукумсуздук оорусу, простатит оорусу, жыныстык алсыздык оорулары өтө көбөйүп баратат. Буга менин оюмча бул биринчи себептердин бири бул инфекциялык оорулар. Мисалы үчүн ар түрлүү микробтор баягы сезгенип калып, простата оору менен оорулса, простатит оорусу өзүнчө тукумсуздукка алып келип атат. Простатит оорусун дарылабаса анан кийин жыныстык алсыздыкка алып келип атат. Баягы уруктук суюктуктун бат түшүшүнө алып келип атат. Бул баарын баштап берген бул инфекция болуп саналат да. Инфекциянын түрлөрү көп. Мисалы үчүн жөнөкөй воспаление болсо, мисалы үчүн стрептокок, стафилокок деген микробтор козготсо, одон сырткары специфический микробтор деп коет. Уреоплазма, микоплазма, хламидия, гарднерелла, кандидоз, ар түрлүү микробтор бар. Анан вирустар бар, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, дагы башка ВПЧ деп коет, вирус папиллома человека, ар түрлүү вирустар менен булар ассоциация микробов простатитке алып келип, простатиттен ары уруктуктун санын азайып кетишиге алып келип, тукумсуздукка алып барып атат. Анан простата бези сезгенип калып, ол баягы эркекти жыныстык алсыздыкка алып келип атат. Анан ошол эле простатит оорусу уруктук суюктун бат түшүнө алып келип атат. Бул өзүнчө ушул эле именно ушу бизге кайрылган пациенттердин саны көбөйүп кетишине алып келип атат. Инфекциянын өзү. Эми бул биринчи инфекцияны биз биринчи неме деп койдук, мисалы үчүн. Эми экинчи себептери. Бул мисалы үчүн азыр инфекциядан сырткары биз айтышыбыз мүмкүн экологиянын бузулуп кеткендиги деп туруп, экологиялык таасирлер мисалы үчүн азыр жаштарды көбүнчө карасаңыз көп жаштар биздин башка мамлекеттерге, чет өлкөлөргө чыгып иштеп келип атышат да. Бул иштеп келгенде ал жерде мисалы үчүн жашоо шарты жакшы болбой калышы мүмкүн, жеген тамак ашы жакшы болбой калышы мүмкүн, өз убагында ысык тамак жей албай калат, ар түрдүү акча табыш максатында ар түрлүү оор иштерди жасайт дагы, ошого жараша тамактанбайт. Ошого жараша тамактанбай, анан жашоо шарты да начар. Анан личный гигиенаны да сактай албай калат. Эми бул биринчи маселе болсо, экинчи маселе көбүсү ал жерде адашып калып аткан учурлары да көп. Ар түрлүү жыныстык мамилелер, ошондой бир адашып калган балдар да көп. Анан бизге кайрылганда биз ошол себебин аныктап туруп, ошо жашоо шартын сураштырып, алар кандай микробтору бар, ошого жараша диагноз коюлуп, анан дарылап жатабыз да. Ошо балдар ал жерде биринчиден тамак аш жеңил түрдө болуп атат. Мисалы үчүн жеңил пыша турган тамак аштар бар, арзан турат, тез татымдар. Ошолорду жейт дагы, ар түрлүү колунда банка-санка менен ар түрлүү түстөгү суюктук ичимдиктерди ичип атат. Баягы заттарын чегип жүрөт, анан спиртной ичимдиктерди ичип жүрөт. Ушунун баары бул эркектин организмине терс таасирин көрсөтүп жатат. Эми азыр биз экөөбүздүн маегибиз, мен айтканым, баягы элибизге түшүнүктүү тилде болуш үчүн мында жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берип атабыз. Көбүрөөк мисалы үчүн мен азыр илимий тил менен сүйлөсөм, элибизге ончо түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жөнөкөй тил менен мисалы үчүн жаштар көрүп отурган болушу мүмкүн бизди. Ошол өзүнү биздин ушу маектен неме чыгарып туруп өздөрү ушул именно ошо спиртной ичимдиктерден, баягындай суюктук, газ суусундуктар көбөйүп кетти да азыр. Ар түрлүү химикаттан эле жасай коет, ичине газ кошуп, ичине ароматизатор кошуп коет, аны сүйүнүп иче берет, энергетик катары ичип аткандары бар. Анан кийин мурдадан ичип келип аткан ар түрлүү түздүү газ суусундуктар бар. Жеңил тамак аштар, ошо тез татымдар көбөйүп кетти. Ошолорго ондай көңүл бурбаш керек. Себеби ошодон качып, жакшы тамактанып, таза иштеп, өзүнүн гигиенасын сактап, өзүнүн кийинкелик келечегин ойлош керек. Кийинчелик бала чакалуу болушун ойлош керек. Кийин ден соолугун ойлош керек. Простатит оорусу ушундай эле ситуациядан келип чыгат. Простатит, уретрит, ар түрлүү. Анан алар өзүнчө пиелонефрит оорусуга алып барат, тукумсуздукка алып барат. Уруктук суюктун бат түшүшү, баягы семьянын үй-бүлөнү көбүнчө ушул баягы үй-бүлөдө келип чыга турган ар түрлүү конфликттер ушул именно ушул жыныстык алсыздыктан, баягы уруктук суюктун бат түшүп калышы, тукумсуздук, ушул убакыт өтөрү менен экөөнүн арасында мамиленин бузулушуна алып келет.
Жакшы, телегөрчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Атам 66 жашта дейт. Анан аденома болуп простатасынан операция жасаткан элек дейт. Азыр 1 айдан бери дейт, зарасы чыкпай дейт, кан чыгып атат. Эмне кылышыбыз керек? Кандай кеңеш бересиз деген суроо. Операция качан болгонун айткан эмес, а? Кайсы убакта болгону айтылды элек. Айтылды. Бирок 1 ай убакыт болуп калыптыр, ушундай өзү кыйналып атыптыр да. Аденома операция болгондон кийин да бул аденома бези өсүшү мүмкүн. Анан эгер канап жаткан болсо, сөзсүз түрдө ушул урологиялык мекемелерге кайрылып 1 жыл болуптур. 1 жыл болгон болсо, урология мекемеге кайрылып, давагерге кайрылса, УЗИ аппаратка тартып, кан анализин тапшырып, кайер канап атат, эмне үчүн канап атат, бүт диагноз коюп, ошого карап дарылаш керек. Үйдө алып отурган менен пайда чыкпайт. Ошол зара чыкпай, анан ошол кан чыгып атат деген. Зара чыкпай калган себеби ошол зара чыга турган каналды аденома безин алып салгандан кийин 1 жылдын убактында баягы без дагы өсүшү мүмкүн. Же болбосо ал жерде башка бир полип, башка нерсе пайда болгон болушу мүмкүн. Анан баягы канап аткан болсо, ошол эле операция болгон участканын бир какой-то бир повреждение болуп канап аткан болушу мүмкүн. Зара кыйналып чыгып аткан болсо, аксагалды кыйнабай, сразу доктурга алып барып, урология мекемелерге кайрылып, керектүү УЗИ диагностика башталганда өтүп, анан дарыланыш керек. Дарыланыш керек. Жакшы, ушул жерге бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз, мына ушул аденома негизинен мен билгенден бул жаш өтүп калган учурда эркектер кабылат, бул илдетке ушул боюнча. Жаштарда негизи простатит оорусу деп айтып өттүк. Азыр көп кездешкен оору. Простатит оорусун дарылабай жүрө берген эркектердин саны өтө көп. Ооба. Мисалы үчүн 3-төн 1 эркек кайрылышы мүмкүн. Ал жүрө берет дагы, баягы туалетке тез-тез каттап атам дейт, түнү чыгып атам дейт, же болбосо напор жок дейт. Ошого окшош өтө көп жалптарды айтат, давагерге барып кайрылбайт. Давагерге кайрылып, өзү простатит оорусу диагноз коюлгандан кийин көбүнчө учурда 99% хронический өнөкөт простатит деп диагноз коюлат. Себеби ал курч острый убагында баягы температура менен, башка оорулар менен, мисалы үчүн грипп оорусу менен, башка оору менен, пиелонефрит оорусу менен, азынап ушундай бир температура менен өтүп кетиши мүмкүн. Острый простатит оорусу. Аны сезбей деле калышы мүмкүн, башка оорулар менен кошуп. Анан көбүнчө учурда 99% хронический простатит деп катталат. Хронический простатит бул өнөкөт простатит деп коюлат. Ошо простатаны УЗИ аппарат сразу эле көрүп диагноз коюп берет. Диагноз коюлгандан кийин биз айтабыз, биз дарылап тазалап коебуз. Баягы функциясын өзүнүн простата бези жакшы аткарып баштайт. Анан 6 айда бир келип көрүнүп, керектүү маалыматты алып кеткиле дейбиз. 1 жылда бир келип сөзсүз лечение алып тургула деп айтылат пациенттерге. Буну аткара албай, баягы турмуш башка вакыт өтүп кетет дагы, 2-3 жылда же 5 жылда келет дагы, мен өтө кыйналып калдым дейт. Ушинтип жүрө берип өзүн жакшы карай албай калган учурларда баягы без уже сезген акыры опухольга айланып баштайт. Аденома оорусу бул доброкачественный опухоль деп коет. Ушул шишиги аденома, простата безинин шишиги 2 түрдө болот. Бул өзүнүн нормадагы шишигиден быдыр-быдыр болуп шишип кетип чоңоюп. Аденома болсо бул доброкачественный опухоль деп айтылат. Эгерде бул өтүп кетип цер деп коет, ракка айланып кетсе, экинчиси бул ракка айланып кетет. Бул жаман. Немеге өтүп кетет. Аденоманы сакайтып, операция кылып, алып салып дагы жашашы мүмкүн. Рак оорусунда операция алып ташайт, бирок өткөзүп жүрген учурларда пациент кыйналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн башка органдарга метастаз берип, уже операция кылып ала албай калышы мүмкүн. Ушундай тез өнүгүп кете турган оору болуп эсептелет. Аденома оорусу болсо доброкачественный опухоль болуп эсептелинет. Баягы простатанын эле шишип, көбөйүп, чоңоюп кеткендиги бул аденомада өзүнчө железистый ткань, баягы катуу башка типке өтүп кетип калат. Ошон үчүн баягы УЗИ аппарат сразу эле аны аныктап берет. Простата оорусун дарылап жүрө берсе, бул аденомага өтпөйт. Анан өзүнүн шарттары бар. Мисалы үчүн ошол биз айттык, гигиенадан тартып, жыныстык катташ көп нерселерди айтышыбыз мүмкүн. Аденомага алып барбай турган, аденоманын алдын ала турган, простатаны вакытында лечение кылып туруп, аденома кылбай жакшы жүргөн эркектер да бар. Бирок элибиз карабай калып, өзүнүн эркектер карабай калып, ошо аденомага өтүп кетип калышы мүмкүн. Ошо аденоманы доброкачественный опухоль деп коет, дарыланса болот, операция кылып алып салса болот.
Операциядан кийин дагы дарыгерге кайрылыш керек. Операциядан кийин да кайрылып, 6 айда bir, 3 ayda bir кайрылып, керектүү дары-дармектер жаздырып ичип жүрүп турса, операция кылып алдырып салып эле мен болду, кутулдум деп барбай койгон, ол болбой калат. Азыркы удай канап, башка неме кыйналып калышы мүмкүн. Жакшы, анан жогоруда айттыңыз да, негизинен натуралдуу азыктарды жеш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, өзүнүн коросуна эле ушул натуралдуу азыктарды өндүрүп, анан тамактанганы бул эркек кишинин ошол эле учурда үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоого чоң салым кошот дедиңиз да. Анан дагы бир себебин айтышат, ушул Кыргызстанда, ушул Азия чөлкөмүндө көбүн эсе ушул урологиялык оорулардын күндөн күнгө көбөйүп бараткандыгын адистер менталитетке байланыштуу дагы айтып келишет да. Менталитетке байланыштуу деген кайрылбай жүрө берет, тартынышат дейт. Биздин эркектер, мусулман калкы өзү кичине уялчагыраак болот. Мисалы үчүн УЗИде аял киши болсо да кээде киргиси келбейт. Ошого окшош анан дабагерге барып кайрылгысы келбей калат. Бул учурларда мисалы үчүн мурда бир эркек киши балалуу болбосо, аялын 5-6 жолу лечение кылдырып, анан кийин аялымдын боюнда болбоду деп, анан экинчисин алып, о менен ажырашып, үчүнчүсүн алып, төртүнчүсүнү алып, анан бир акылдуу чыгып, сен өзүң көрүнбөйсүңбү десе, өзү көрүнүп, баягы уруктуктун качествосы жок, пайызы төмөн чыгып калган учурлар көп кездешкен да мурда. Себеби эркек киши дабагерге кайрылган макулдук берген эмес көбүнчө. Менталитет деп айтып ушуну айтабыз да, эркектер моюнсунбайт дагы, мен барбайм дейт, мен уялам дейт, мен көрүнбөйм, мен жакшымын дейт. Көбүнчө эркек киши өзүнү жакшы сезип, жыныстык жактан жакшы сезип жүрсө эле, мен уругум жакшы деп ойлой берет. Бул көрүнүш керек, себеби уруктуктун качествосу менен анын жыныстык немеси, жыныстык жактан кандай экендиги экөө эки нерсе болуп эсептелинет. Мисалы үчүн жакшына жүргөн балдарды анализин алып карасаңыз, ушул сперманын пайызы аз чыгып калат. Кээ бирки жыныстык алсыздык менен кыйналып жүргөндөрдү текшерсеңиз, спермасы пайызы жакшы чыгып калат кээде. Ошон үчүн экөө эки башка нерсе болуп эсептелинет. Ошон үчүн эркектер азыр биз телевидениядан ушул мана сиздерге рахмат ушундай чыгып маалыматтарды берип, анан газетадан, баягы ЛТР, башка телевидениялардан берип маалыматтарды берип, азыр эркектердин кайрылуусу көбөйүп баратат барган сайын. Ошон үчүн азыр уже 1 ай болду, 3 ай болду, 6 ай болду, көбүнчө бизге баягы мен үйлөнгөн, даярданып, көрүнгөн, келдим деген жигиттердин саны да көбөйүп баратат. Бул жакшы жөрүлгө. Бул жакшы жакка, себеби биз ушуну 5-6 жылдан бери, мына 17 жылдан бери иштеп аткан болсок, качан болсо айтып барабыз, телевидениядан, газетадан үйлөнөм дегени келип көрүнүш керек. Себеби кандай кемчилик болсо, ушуну оңдоп, шамалдашы болсо оңдоп, инфекциясы болсо аны оңдоп, анан кийин белки ала турган келечегинде көрсөтүп бирсе турмуш курса, анан проблема болбойт. Бул каякта жүрүп келип, буну да алып келип, анан бул каяктан башка мамлекеттерден көтөрүп келген микробуну бизге көрүнбөй, анан аялы менен кошулуп, экөө үй бүлө түзүп, балалуу болбой кыйналып, берки аялында оорутуп, андай учурларда кездешип калат. Ошон үчүн биз телевидение постоянно айтабыз, ушу келип кайрылса, биздин Ош облустук адам репродукциясы борборунда ушу атайын уролог, андролог дабагерлер биз ушу карайбыз, жаш жигиттерди анализ полный алып, сен үйлөнгөн даярсың деп справка кагаздарын беребиз. Эгер кемчиликтер болсо дарылап, сакайтып чыгарабыз. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келтирип саламатсыздарбы? Жолдошум дейт, ажатканага бат-баттан каттайт дейт, бат-баттан заара кылат дейт да. Эмне себептен деген суроону калтырыптыр да. Бул дагы кандайдыр бир көйгөй жаратпайбы дейт. Жолдошунун жашы канчада экен айтпаптырбы? Айтпабы. Ушул простатит оорусу менен кездешкен баягы жабыркаган эркектерде ушу туалетке тез-тез каттап баштайт. Баягы сидиги азыраак чыгып, напору жоголуп калат. Бел талы ооруйт. Анан кийин жыныстык алсыздык сезип баштайт. Жыныстык анан баягы уруктук суюктун бат түшүп калат. Анан бел талы ооруйт. Тукум калталары муздап тердеши мүмкүн. Ушундайлар сезгенде бул простатит оорусунун белгилери бул. Уруктук суюктугу да суюлуп кетет дагы.
Анан баягы жыныстык катташкадан желаниясы жоголуп кетет. Бул ошол эркектердин простатит оорусунун симптомдору болуп эсептелет. 34 жашта экен. 34 жашта болсо, тем более ошо простатит оорусу менен ооруп атыптыр да. Анан бул секин азыр тез каттап аткан болсо, акырындап секин башка ооруларга өтүп баштайт уже. Баягы жыныстык алсыздык дедик, преждевременный эякуляция дедик, тукумсуздук, уруктуктун суюлуп кетиши ошолорго алып барат. Анан ол барып туруп нерв ооруларына, баягы психологик ооруларга да алып келет. Ошон үчүн эртерээк кайрылса, дарыланса, сакайып кетет. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин жолдошум дейт, эртең менен турганда дейт, бөйрөгү талып калат дейт. Анан дарыгерге кайрылыңыз десем, мага ынабай айтат дейт. Биз ультраүндүк изилдөөдөн өткөндө пиелонефрит деп берген деген. Ушундай анан үй шартында кандай дарыласак болот, жолдошум ынабай айтат дейт. Анан мен сурайын деген, негизинен бул ооруга көңүл бурбай турган болсо, кандай дагы башка оорулар чакырышы мүмкүн? Азыр бул пиелонефрит оорусу менен ооруп аткан болсо, эртең эле уже пиелонефрит оорусу өзүндө бул пиелонефрит оорусу бөйрөктүн сезгениши. Сезгениши, ооба. Бөйрөктүн сезгениши, өзү сезгени ооруй берсе, ал өзүндө микроб топтойт. Анан температура чыгарышы мүмкүн. Микроб баягы зара менен ылдый түшүп туруп, простатадан өтүп кетип атып, простатаны сезгениши мүмкүн. Уретраны сезгениши мүмкүн. О барып туруп баягы бүт биз айтып өткөн ооруларды алып келиши мүмкүн. Өздөрү алсыз болуп туруп, уже иммунитети түшүп баштайт. Анан азыркы учурда баягында ар түрдүү оору гриптер көбөйүп атат, баягы коронавирус оорулары көбөйүп атат. Организм канча иммунитет түшсө, бир оору менен ооруп жүргөн адам тез эле коронавирусту кабылдап атат өзүнө. Ошон үчүн ар түрдүү ооруганда өзү убакыт кетирбей, тез дарыгерге кайрылыш керек. Же болбосо биз ушул азыркы маектин этегинде телефон номерлерибизди калтырабыз. Бизге байланышса, биз WhatsApp аркылуу да онлайн кеңештер дарыланып болот, дарыланса кеңештерди берсе болот. Кеңештерди берсек болот. Жакшы. Негизинен мына ушул айтып калдыңыз да, эркек киши ушул ар 6 ай сайын дарыгерге кайрылып турганы жакшы, же болбосо 1 жылда бир текшерилип турганы жакшы деп. Мисалы, канча жаштан башташ керек деген суроо жаралат да көрүүчүлөрдүчү. Жакшы суроо. Канча жаштан баштап барыш керек? Өзү негизи 6 айда бир кайрылып турсун деп бизге кайрылган бейтаптарды айтасыздар, жаштан баштап бизге кайрылган бейтаптарга айтабыз да. Негизи ушул эркек баланын төрөлгөндөн баштап уролог, андролог дабайгерлерге көрсөтүп коюш керек. Себеби уролог, андролог дабайгерлер ушул эркек баланын жыныстык мүчөсү туура өрчүгөнбү, баягы тукум калтада эките тукуму барбы, жокпу, ошого көңүл буруп коет. Анан баягы баланын первичный половой признаки деп коет. Ошолор биз карап көздөн кечирип коебуз биз. Сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Урматтуу көрүүчү. Угуп атабыз сизди. Мен ушу зара чыккан малда бөйрөк менен боор ооруйт да. Жакшы, суроо түшүнүктүү. Ооруйт. Бөйрөк менен боор ооруйт да, зара чыккан малда. Ошону кантип дарылаш керек? Рахмат чоң. Кантип дарылаш керек? Анан кандай анализдерди тапшырып, анан ошонун негизинде дарылаш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Азыркы аксагалдыраак киши окшойт менимче, көбүрөөк аксагал кишилерде аденома оорусу болот деп айтып өттүк го. Аденома оорусунда баягы зара келет дагы, напору жок болуп, кыйналып, ыйынып, сыйып баштайт. Бая ыйынганда организм давление берет дагы, бөйрөккө чейин күч берет. Ошонун эсебиге бөйрөгү талып ооруйт. Эми бул аксагал УЗИ диагностика кылып туруп эле, анан уролог дабагерге кайрылса, анын лечениясын жазып берет. Же болбосо биз менен байланышса болот, биз телефон номерлерди калтырабыз, керектүү консультацияны беребиз. Анан мындай ушундай кандай ыңгайсыздык деп коелу, жаштарда да кездеши мүмкүнбү? Жаштарда да кездеши мүмкүн. Көбүнчө простатит оорусу өтүшүп кеткенде, простата уретропростатит оорусу деп коет. Баягы каналдар сезгенип, баягы специфический микробтор менен же болбосо неспецифический микробтор деп коет. Ушул микробтор менен зара чыга турган канал сезгенип, простата бези шишип кеткенде эркек киши жакшы
туалет кыла албай калат. Баягы ийинип туалетке барып калат, кээде уже ар түрлүү суюктуу чыгып баштайт. Бул учурда сөзсүз түрдө уролог дабагерлери кайрылып, мазок анализдерин тапшырып, простатага, уретропростатит деп диагноз коюлат. Ошого жараша лечение алыш керек, дарыланыш керек. Жогорудагы маекти улантсаңыз негизинен баягы жаш балдар жөнүндө айтып аттык. Ошо төрөлгөндөн баштап уролог дабагерлер бир сыйра көзөмөлдөн өтүп койсо, баягы кемчилиги болсо, эртерээк оңдоп койгон жакшы болот. Себеби азыркы учурда дагы бизге кайрылып калат. Мисалы үчүн атасы, апасы үйлөндүрүп баласын. Анан кийин балалуу болбогондон кийин алып келсе, ошол именно тукум калдыртуу тукумдары жок учурлар кездешип калат. Бул уже баягы криптархизм оорусу болуп эсептелинет. Тукумсуздукка алып келет, Тукумсуздук, 100% тукумсуздук болуп эсептелинет. Аны дарылаш өтө кыйын болот. Эгерде ушул баланы жаш кезинде алып келсе, мисалы үчүн ушу 1-2 жашында байкадыбы, канча эрте байкаса, ушунча дарылап сакайтып беришибиз мүмкүн. Ал уже 16-17, 25 жашта алып келип атат, ал бизге күчүбүз жетпей калат. Ал учурларда баланы да кыйнайт, бир өмүр баласыз өтүшү мүмкүн. Жакшы, анан мына ушул урологиялык оорулардын алдын алууда эркектердин жашоо образы дагы башкача болуш керек деп айтышат да. Мисалы, тамактануусуна өзгөчө көңүл буруш керек, ошол эле учурда сергек жашоо менен, анан дагы мисалы кечинде суусундуктарды аз ичкиле деген дагы маалыматтар бар да. Ушул боюнча түшүндүрүп өтсөңүз. Биз баягы бир аз айтып өтүп кеттик, баягы ар түрлүү химикаты бар тамак аштарды айтып өттүк да, баягы газ суусундуктарды айтып өттүк. Одан сырткары, мисалы үчүн ошолорду болушунча колдонбогон жакшы, ичпеген жакшы. Баягы химикат заттары бар, өзү белгилүү эле бол тамактардын, баары элдин баары билет кандай тамак аш экенин. Эми ушунчалык баягы даам бергенинен, ушунчалык өзүнө таткандыгынан көп адам ушуну жакшы көрүп, билип туруп ошого бара берет. Бул аны бир күн жеп койсоң ал таасир этпейт. Бирок аны жеп, постоянно жеп бара берген, ол бунун өтө зыяны көп болуп эсептелинет да. Жакшы, сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз бизди күтүп калыптыр. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай? Бизден алыстап кетти. Жогорудагы маекти улантып берсеңиз болот. Ошон үчүн биз көбүнчө айтам, ошо эркектер көбүрөөк баягы бизде өзүбүздүн Кыргызстанда ошо Кудайга шүгүр эле таза тамак аштарыбыз өтө көп. Мисалы жаңгак, бадам, майыз, таза асал жейдейбиз, аралаштырып жейбиз, сүт, айран, творог, ошол сүт азыктарын көбүрөөк жегиле деп айтабыз. Балык, чеснок, пияз, ошол нерселерди көбүрөөк жеш керек деп айтабыз. Анан көбүнчө физкультура менен машыгыш керек. Ошол эркектер үчүн өтө пайдалуу болуп эсептелинет. Эми азыркы учурда азыр көрүп атасыз, элдин баары чайханага кетип калат, башка ушундай бир немелерге кетип калат. Эми көбүнчө кафе ресторандардан тамактанышат. Кафе ресторандарда тамактанат. Мен ал кафе ресторандардын тамактарыны жаман деп айта албайм, баары жакшы. Бирок көбүнчө мен 1-2 жерлерде күбө болуп калдым. Ошол жерлерде дагы ошол даамды күчөйтүш үчүн, тамак аштын даамын күчөйтүш үчүн ар түрлүү приправалар, анан кийин ар түрлүү туздарды колдонот экен. Ал составында да химикат заттар бар да, ошолор мүмкүн эмес өзү негизи. Ол ошол именно ошо балалуу болоюн деген эркектер үчүн өзүнүн зыянын тийгизет. Балалуу болбой кыйналып жүргөн жигиттер, ошолорго азыркы кеңешим ушундай жеңил тамактардан өзүн тийип, анан баягы тез татымдарды аздап тамактанып, көбүнчө ошол баягы дан азыктары, анан кийин баягы сүт, айран, таза тамакташтары көбүрөөк тамактаныш керек. Анан ал көбүнчө дагы бир маалыматтар бар да, баягы химик заттар, мисалы үчүн антиперспиранттар бар. Ошого окшогон баягы духи немелер бар. Буларда составында химикат, белгилүү эле химикаттар бар. Оны организмге, денеге чачкандан кийин ал денеге сорулат экен дагы. Организмде именно ошол эркектик гормондорду, тестостеронду басып, женский гормондорду көтөрөт экен. Бул уже
уже катастрофага алып барат секин себеби ол организмге сиңип тестостерон азайгандан кийин эркекчи өзүнүн эркектик касиеттеринин азайгандыгын сезет дагы. Баягы женский гормон канча көбөйсө организмде эркекте баягы уруктук сүйүктүктүн качествосу бузулат. Эркектик сапаттары жоголуп баштайт. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Менин баламдын дейт, бир тукум жок болуп атат дейт. Анан качан түшөт деген суроону калтырыптыр да. Бул негизинен сиздерге өз убагында дароо кайрылыш керек го деп ойлойм. Срочно тез түрдө бизге кайрылыш керек. Тукум калтасын эгерде операция кылып алынбаган болсо, буну ошол жогоруда паховый каналдабы же ар түрлүү жайлашып кала турган жерлери бар да, аны УЗИ менен таап алабыз дагы. Анан кийин аны операция кылып тукум калтага түшүрүп коюш керек. Ал жерде көп турганга болбойт. Жылдап тура берсе, ал ракка айланып кетиши мүмкүн. Малигнизация болуп туруп, рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Анан ошо бир тукуму калтада болсо, уже эликке элик балалуу болуш да кыйын болуп калышы мүмкүн кийин. Кийин кандайдыр бир өзүнүн кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн, Жакшы, кийинки суроо балдардын тукумсуз экендигин дейт. Кантип байкасак болот деген суроо калтырыптыр да. Балдарды тукумсуздугуну алдын алыш үчүн, мисалы үчүн жаш кезден ошо биз айтып өттүк го, тукум калтада тукумдары барбы? Анан кийин сиздерден текшерүүдөн өтүш керек, 6 жашта тукум калтадагы тукумдардын размери ошол өзүнүн жашына жараша дал келиш керек. 12 жашта ошо тукум калтадагы тукумдары өзүнүн жашына дал келиш керек. Первичный половой признаки деп коет. Ошолор ушу жашына жараша карап дал келсе, ал келечекте балалуу болот. Алла Таала берсин. Жакшы, телегөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү сиздин телефон номериңизди сурап жатышат. Себептен биз онлайн консультация алсак дедик эле, алыс жактан байланышып атабыз деген көрүүчүлөр көп да. Ошол мен Ош облустук адам репродукция борборунда уролог, андролог, сексопатолог, dabagер болуп иштейм 17 жылдан бери. Телефон номерим 0555 17 59 50. Бул Мегаком номерим. 555 менен 17 59 50. Анан Билайн номерим 0778 80 00 30. Жакшы, кийинки суроо негизинен айттыңыз да, ушул убак менен кайрылып турган жакшы деп. Өзүңүзгө маалым болгондой, мына март айынан баштап пандемия башталды. Ал учурда көптөгөн пландуу дарылануулар токтоп калды десем болот да. Анан ал арада оору азайып, кайра эле элдер ушул өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, пландуу дарыланууга бара баштаса эле, дагы бүгүнкү күндө күчөп жаткан кербеси да. Азыр биздин көрүүчүлөр көпчүлүк эл мисалы ооруканага барып, ушул пландуу дарылануудан өтүүгө дагы мындай кооптонуп турушат да. Бул учурда эркектердин саламаттыгы кандай болду, ушул боюнча айтып берсеңиз. Азыр туура айтасыз, пандемия өтүп азыр дагы башталып аткан учуру, азыр ошо коронавирус менен ооруп аткан элдин саны көбөйүп баратат. Ошон үчүн биздин Ош облустук адам репродукциясы борбору биз өзүбүздүн кызматыбызды карантинде да токтоткон жокпуз. Элибизге жардам кылып, ошо кире бериштен тартып ошол керектүү санитардык ыкмалар менен, баягы элдин кирген перчатка менен, маска менен баягы дезинфекция кылып, киргизип карап аттык, өзүбүз форма менен отуруп, элди кабыл алып аттык. Бирок ушу немеге байланыштуу баягы дарылануусу кечеңдеп кетиши мүмкүн, кечигип калышы мүмкүн. Көп кишилер кайрыла албай калды. Себеби алыстардан жол жабык болуп келе албай калды. Булар үйүндө отуруп көбүнүн баягы оорулары өтүшүп кетти. Көбү кайрыла албай калды. Ушулардын карантин бүткөндөн кийин көпчүлүгү кайрылды. Ошол учурда айтып өтүш керек, ушул именно ооруп аткан оорусунун күчөйүп сезгенүүлөрү көбөйүп кеткендигин аныктадык. Анан баягы коронавирус менен көпчүлүк эл ооруп өттү. Өтө кыйын ооругандар өтүп кетти. Баягы бир сыйра өзүнөн коронавирусту өткөзгөндөрдүн баягы анализдери өтө төмөн болуп чыгып атты. Спермограммалар ушу 60%, 70% чыгып аткан балдардын анализи коронавирус менен ооругандан кийин 0-га чейин түшүп кетип атты. 0%-ке түшүп кетип атты. Бул өкүнүчтүү. Бул өкүнүчтүү. Биз баягы айтып өттүк, инфекциялык оорулар бар, уруктукту азайтат деп баягы айтып өттүк. Уреоплазма, микоплазма, хламидия, ЦМВ, ВПГ деп ар түрлүү вирустарды айтып өттүк. Бирок бул ушуларга кошулуп туруп, бул олордон да күчтүү болуп, өтө төмөндөтүп кое турган вирус экен да. Азыр мисалы үчүн бөйрөгү ооруп,
қан сүйіп келгендердің саны да көбейіп кетті. Қанда коронавирус менен ооругандан кийин өзгөчө бір башка бір симптомдор менен кайрыла турган адамдардын саны көбөйүп кетти. Мурункуда мисалы үчүн простаттын өзүнүн симптому, пиелонефриттин өзүнүн симптому, башка оорунун өзүнүн симптомдору менен кайрылса, азыр ар түрлүү симптом менен башка оорулар аралашып, ошондой бир пациенттердин саны көбөйүп кетти. Бирок борборубузда бизде ошол оорулардын алдын алыш үчүн, диагноз коюш үчүн бизде керектүү бүт шарттарыбыз бар, аппаратураларыбыз бар. Жардам берип аттыңыздар. Жардам берип атабыз. Жакшы. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, эске алыңыздар, себеп дегенде мына COVID-19 илдети урологиялык ооруларды дагы чакырышын жогоруда дарыгерибиз айтып өттү. Андыктан биз санитардык нормаларды эске алып, дайыма оорудан сактанышыбыз керек экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз урологиялык, андрологиялык оорулар жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгып, дарыгердин кеңешин уксаңыз болот. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтсөк, саламатсыздарбы, менин неберем дейт, заара кылгандан кийин дейт, табарсыгым ооруду деп даттанат дейт. Анан кээде дейт, бир сутка бою дагы заара кылбаган учурлар болот дейт. Эмне кылышыбыз керек, кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырыптыр. Көбүнчө баягы сүннөткө отургузулбаган жаш балдарда баягы жыныс мүчөнүн үчү жабышып, баягы сийгенде туз топтолуп калып туруп, баягы кызарып ооруп калат сийгенде. Анан сийгенде ачып атат, ооруп атат дейт. Анан биз сүннөткө отургузбайбыз, же болбосо тазалап, жыныстык мүчөнүн жакшы туалетке барганда ыйлабай турган кылып тазалап коебуз. Негизинен табарсың ооруду десе, анда дабагерге кайрылсын сөзсүз түрдө. Себеби ал жерде башка нерсе болушу мүмкүн. Жакшы, анан ушу сүннөткө отургузуу боюнча да суроо келген. Ошого кошумча айтып кетсеңиз, канча жаштан баштап отургузуш керек? Сүннөткө отургузууну негизи 1 жаштан баштап, кээ бир жерлерде төрөлгөндө деп коет. Биз мусулман калкыда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, ошо эркектер 1 жаштан баштап биз кайрылган балдарды сүннөткө отургузабыз. Отургузган учурда ошо именно баягы айтып өттүм. Жыныстык мүчөсү жакшы өрчүгөнбү, тукум калтарса, тукумдары жакшы өрчүгөнбү, ушуларга көңүл буруп, анан кийин баягындай гипоспадия, эписпадия деген оорулар бар. Ошондой оорулар жокпу, ушуларга карап туруп, анан кийин сүннөткө отургузабыз. Кээде баягы элде сөз бар, өзү мусулман төрөлүп калыптыр деп туруп отургузбай коюшат, же болбосо ырымдап кое турган учурлары бар. Ал сүннөткө отургузган эмес, ошо аномалия болуп эсептелинет өзү. Жакшы өрчүбөй калган болуп эсептелинет. Аны сөзсүз түрдө ошо дабагерге кайрылыш керек. Одан башка да аномалиялык оорулар болушу мүмкүн ушул эле баланын өзүндө. Ошон үчүн дабагерге ошо 1 жашынан баштап ушу 7 жашына дейин, 8 жашына дейин сүннөткө отургузабыз. Эми ошо кайрылышына карап туруп, көбүнчө ошо 3 жаш, 5 жашында көбүрөөк сүннөткө отургузган жакшы болот. Жакшы, саламатсыздарбы, биз көп жылдан бери балалуу болбой жатабыз дейт. Анан дарыгерге көрүнүп текшерилдик, дарыландык дейт, баары жакшы дейт. Анан кан бири-бирине туура келбегенден улам дагы ушундай тукумсуздук келип чыгышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Туура айтат. Мисалы үчүн кээ бир учурларда экөөнүн тең анализдери жакшы чыгып, ошо кан туура келбей калат. Же болбосо баягындай неме деп коет, эркектин уруктугуну баягы аял кишиге түшкөндөн кийин өлтүрүп кое турган аялдардын шилекейде болот да, влагалищеде. Ошону текшериш үчүн именно текшере турган немелер, тесттер болот. Ошону тапшырыш керек булар. Канын группасыны, мисалы үчүн биз телефон номерлерди бердик, группаларын таштаса, ошого карап буларда кандай ситуация болуп атат, буларга кандай жардам бериш керек, кайсы анализдерди тапшырыш керек, кайсы тесттерди тапшырыш керек, биз маалымат берсем болот. Заара кылып бүткөндөн кийин дейт, тамчылап тамып калат дейт, 2-3 жыл болуп калды дейт, мындай ыңгайсыздык жаратат. Ошо бул нерсени кантип дарыласак болот деген суроо калтырып. Ушу табарсыктан заара чыгаруучу каналга чыккан жерде клапан болот. Ошол клапан эгерде воспаление болсо, тегерегин микроб басып кетсе, ушул клапан жакшы иштебей калат. Жабылып ачылганда, заараны кое бергенден кийин жакшы иштебей, анан турганда, кичине басканда сийдик чыгарып коет.
Бұл себебі микробтар клапанды шарақ жақсы жаппай тұрған болып болады. Именно простатит оорусунда, уретрит оорусунда, уретропростатит ооруларында ушул клапан жакшы иштебеген эсебинен баягы воспалениясы бар да ал жерде. Клапан сразу автоматически тосуп калбай атат. Мачан простата безинен өткөн клапандар жакшы кармабаган үчүн кичине баскандан кийин зараз чыгып кетип калат. Ол тарат, бузат, ошол кишиге да неприятный болот. Onu aldın alış üçün söz түрдө уролог дабагерге, андролог дабагерге кайрылып простатит оорусуга, уретрит оорусуга лечение дарыланса, ошол оорусу жоголуп кетет. Ол биринчи симптомдордун бири болуп эсептелет. Ошо простатит, уретрит ооруларынын симптому болуп эсептелет. Жакшы, кийинки суроо негизинен мына ушул мен түнү дейт сөзсүз түрдө ажатканага барам дейт да. Бул менин мисалы суунун көп ичкендигимден улам болушу мүмкүнбү же болбосо кандайдыр бир урологиялык оорулардан уламбы деген суроо калтырып тур. Эгерде мисалы үчүн любой эркек киши, ар кандай эркек киши көп суюктук ичип жатса, мисалы үчүн табарсыз ошол суюктук организмден чыгып кетип табарсызга топтолгон эсебиге туалетке барыш керек, аны чыгарып салыш керек. Бул естественный физиологияда бул ичкен суюктук кайра чыгып кетиш керек. Бирок суюктукту кем ичип, азыраак ичип туруп, анан кийин ошо жатардан мурун туалетке барып келип анан жатып түнү дагы сөзсүз түрдө чыга турган болсо, ал уже башка простатит оорусунун симптому болуп эсептелет. Жакшы, саламатсыздарбы, биз 5 жылдан бери балалуу болбой жүрөбүз дейт. Анан жолдошум дейт, ичимдикти көп ичет дейт, спирт ичимдигин дейт. Жумасына 2 жолу сөзсүз түрдө ичип келет дейт. Анан мен ойлоп калам дейт, балким ушул спирт ичимдиктеринин, жаман адаттарынын эсебинен дагы биз балалуу болбой жатабызбы деген суроо жаралат деген суроо калтырып тур да. Мына ушул ичимдик, спирт ичимдиктери, ошол эле учурда тамеки, насыбайдын ушул адам репродукциясына тийгизген таасири кандай? Азыр ушул бизди көрүп отурган телекөрүүчүгө, ушул суроону берген телекөрүүчүгө мен айтып берейин. Мисалы үчүн спиртной ичимдик, сигарет, насыбай, ошого окшогон башка илдеттер бар да. Мисалы мени Самарадан чыккан ошо илимий статьям бар, научный макалам бар. Ошол макалада жазылган 50 киши, насыбай тарткан 50 кишинин уруктук тапшыртканмын. Насыбай тарткандан кийин барып уруктук тапшырган. Анан кийин 2 саат өткөзүп туруп, уже башка күн тапшырып атат. 3 күн сактанып атат арада. Ошону айтып өтүп коюшум керек. 2 насыбай тартып келгенден кийин 2 сааттан кийин дагы 3 күн өткөзүп туруп ошол эле кишини насыбай тартырбай уруктук текшерген баягы немебиз бар, макалабыз бар. Ошол макалада ошо неме боюнча баягы насыбай тарткандан кийин 15-20 мүнөттөн кийин тартырган спермасында сперматозоидтер уже баса албай кыймыл аракетин жоготот. Кадимкидей баса албай калат, келдирап калат. Ол организмге таасир этип аткан ошол эле никотин именно ошол кан аркылуу ошо сперматозоидтерде тамактанат. Ошол тамактанганда ошо никотин оякка да барып ошол сперматозоид кыймыл аракетин жоготот. Уже 2 сааттан кийин, 3 күндөн кийин текшерилгенде насыбай тарткан уже кыймылдап баштайт. Аракетке келип баштайт. Анан кийин 3 күндөн кийин баягы насыбай тартырбай ошо спермасын карасаң уже кайра басып жүргөн болот. Бул ар насыбай тартканда о бечара сперматозоид кыйлана берсе, анан кийин кыймыл аракетин жоготуп анан качествосу бузулат да. Ошого себеп болуп аткан болушу мүмкүн. Ичимдик деле куту ошондой таасирин көрсөтөт. Сигаретте никотин бөлүп чыгарат. Насыбайда никотин бөлүп чыгарат. Спиртной тем более алардан күчтүү. Ал организмде бүт системанын, нерв системасын басып коет. Баягы импульстарды кетишин токтотуп коет вактылуу. Сигарет, насыбай лечение алып аткан учурда тем более мүмкүн эмес. Баягы организмге биз дары-дармектерди беребиз, бияктан сигарет, насыбай тартат, никотин канга түшөт, дары канга түшөт, дарыны никотин инактивировать этип коет. Пайдасы тийбей калат. Ошон үчүн биринчиден баланы пландап аткан болсо, жаман адаттан арылыш. Жаман адаттан алысыраак болуш керек. Бала пландап атканда тем более.
Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келтир, саламатсыздарбы? 9 жашта неберем дейт, 2 жолу грыжа болуп операция болгон дейт. Азыр дейт, энурез менен ооруйт дейт, түнү дейт, ушу зара кылып коет дейт. Ошого байланыштуу эле дагы биз суроо, 10 жаштагы баласы ушу түнү зара кылып коет экен төшөктө. Ошо экөөнү бир жооп берип кетсеңиз. Бул ночной энурез деп коет. Бул именно табарсыздыктын сезгенгени же пиелонефрит бөйрөк оорусу же башкадан болбойт бул. Көбүнчө ошол баягы нерв системанын кандайдыр бир кемчилиги, ночной энурез оорусу деп коет. Буну көбүнчө баягы бала түнү катуураак уктап калып, билбей зарасын чыгарып ташайт. Ошо именно кармай албай калат. Буну дарылоо жолу бар. Азыркы учурда мезгилде дары-дармектери бар. Бизге кайрылса ушу дары-дармектерди жазып беребиз. Ошол биз жазып дары-дармектерди берип сакайган балдардын саны көп. Мындай көбүнчө бизге кездешип турат мындай оору. Дарылап сакайтса болот. Анан грыжа болуп 2 жолу операция болду дейт. Балким ошодон таасир бербедиби деген суроо калтырып. Жок, будан таасир берген эмес. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Бел кубатын жогорулата турган дары-дармектерди алып ичсек болобу, өз алдыбызча деген суроо калтырыпты да. Чындыгында бүгүнкү күндө мисалы адамдар мисалы бирөөлөрдөн уккан жасап, мисалы мен сизге көрүнө турган болсом, мен досума айтсам, ошол нерсени досум дагы жасай берет, ошол дары-дармекти алып иче берет да. Бул негизи туурабы чындыгында же терс таасирин берип коюшу мүмкүнбү? Азыр эректильный дисфункция деп коет. Ошол жыныстык кубатсыздык. Ошого дары алып ичип атат да. Мисалы үчүн азыр аптекаларда толуп кетти, базарлары толуп кетти. Барат дагы баягы дарыдан бирди дейт, баягы дары десе эле баягы аптекачы түшүнөт, бирди берет, 50 сом, 60 сом алып кетет дагы. Иче берет, акыры кийин ошол эле дары деле таасир этпей коюп, анан айла жок дабагерге кайрылган учурлары бизге көп кездешет да. Өзү мындай эректильный дисфункция, бунун причинасы бар, себептери бар. Анын себептерин биз айтып өттүк. Инфекциядан болушу мүмкүн, экологический нервден болушу мүмкүн, бүт себептерин айтып өттүк да бая. Ошол себептерини биринчи аныкташ керек. Эмне себептен болуп атат? Бул может жумушу көптүр, психологический чарчап атып, сабырдан кеч барып, баягы ондой деле желание болбой кошулуп аткандыр, мисалы үчүн. Ошол учурда кыйналып аткан болушу мүмкүн. Же болбосо бир какой-то бир простатит оорусу менен ооруп аткан, жабыркап ооруп аткан болушу мүмкүн. Же бир какой-то бир гормональный нарушение болуп аткан болушу организмде. Буну баарыны ошол эле бир таблетке чече албайт да. Ал биринчи көрүнсүн дабагерге. Көрүнүп, кандай причина экенин дарыланып туруп, ушул дарылангандан кийин өзү эле жакшы болуп калат ал. Ушул дарылоо жолу менен сакайса болот. Ол бир таблетканы иче берсе, ушул эле таблетке таасир этпей, анан кийин бизде сакайтышыбызга кыйын болуп калат. Ошон үчүн уролог андролог дабагерлерге кайрылсын. Ошол жыныстык алсыздыктын эректильный дисфункция деп ошону причинасын табайлы, себебин аныктайлы. Анан кийин ушуну дарылап берели, анан баары жакшы болот. Анан көрүнгөн эле жерге барып досунан угуп же башка бирден угуп туруп, дарыны алып ичкен мүмкүн эмес. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт, урукту 0% болсо дейт, балалуу болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул боюнча айтып берсеңиз. Уруктук 0% болуштун 2 себеби бар. Бул биринчиси экскреторный азоспермия деп коет, экинчиси секреторный азоспермия деп коет. Экскреторный азоспермия дегени баягы тухум калтада урук болуп туруп, канал аркылуу чыгып кете албайт. Бул канал жабылып калат. Себеби ол бала какой-то бир мезгилде какой-то бир ошо урологический оору менен, уретропростатит менен же уретрит менен же бир башка бир жаман оору менен ооруп, баягы микроб чала-була лечение алып же лечение ала албай калып, баягы сперма чыга турган дуктус сперматикус деп коет. Ушу каналды жабып койсо, сперма чыкпай калат. Кечиресиздер. Экинчи учурда бул ал баягы айтып өттүк го, тухум калтада тухумдары жакшы өрчүгөн эмеспи. Эгер өрчүбөй калып кеткен болсо, секреторный азоспермия деп коет, уже баягы анын клеткалары сперматозоид иштеп чыгара албай калат. Ушу эки түрдө 0 чыгып калат. Эми ана биринчи түрдө айтып өттүм, баягы воспаление болуп тухум калтада сперматозоиддор бар, экскреторный азоспермия. Буну эко жолу менен
же болбосо кээ бир дарылоо жолу менен биз мисалы үчүн дарыласак, ушул 100 кишини дарыласак, ошон үчүн 15-20 киши сакайып кетет. Уругу чыгып кетет. Ошон үчүн бизге дабагерге кайрылыш керек. Биз аны кандай түр экенин аныктайбыз дагы. 0 деп айта берет. 0дун ошо эки түрү кайсы бир экенин аныкташыбыз керек. Анан ошого жараша дары дармегин берип, анан кийин балалуу болушу мүмкүн. А берки 0 болгондо да убакыт керек болот ага. Эгер жашыраак болсо тукум калтырган чоң ойткон дарылайбыз. Анан келечекте балалуу болушу мүмкүн. Саламатсыздарбы? Атам 80 жашта дейт, анан заарасын токтото албай атат дейт да. Эмне кылыш керек экенин сурап атыптыр. Бул ошо бая биз айтып өткөн аденома оорусу менен жабыркап калган аксакал экен. Заарасы токтобой аткан болсо, бизге кайрылсын. УЗИ башка анализдерди алып туруп, назначение ошо. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Кант диабети менен ооругандар дагы ушул тукумсуз болуп калуусу мүмкүн деген маалымат окуп калдык дейт. Бул канчалык деңгээлде? Оор сахарный диабет, ошо кант диабет оорусу бул уже акыркы осложнениясы болуп эсептелинет да, баягы микроциркуляция деп коет. Именно ошол организмде, эркек кишинин организминде эки тукум калтада эки түр клетка болот. Клетка лейди, клетка сертолли деген. Бул тукум калтада булар кровообращение менен кан аркылуу тамактанып турат. Кан айлануу. Кан айлануусу менен. А канча ушу кант диабет оорусунда именно микроциркуляция нарушение болот. Именно ушу эки клетка ачка калса, сперматозоидтерди тестостерон иштеп чыгара албай калса, уже организмден сперматозоид чыкпай калат, уже уруктук суюктук да аз чыгып баштайт. Себеби бул биринчи очередде ушул именно без органдарына, бөйрөк, бөйрөк үстүнкү бездери, тукум калтадагы бездер, жана көз оорулары, надпочечник ушу бүт баарыны ошол микроциркуляциясын нарушение кыла турган оору болуп эсептелет. Кант диабет оорусу. Бул бүт организмде кандай бүт микроциркуляция нарушение кылган себеп бүт оорулар келип чыгып баштайт. Ошон эле бир түрү ошол уруктуктун азайып кетиши, сперматозоидтун жоголуп кетиши алып келет кант оорусу. Анан кийинки суроо телекөрүүчүдөн кандагы вирусту дейт кантип жок кылабыз деген суроо калыптыр да. Мисалы ошонун эсебинен дагы кандай вирус бар экен, балалуу болбой жатат деген да маалыматтар көп айтылат да коомчулукта. Канда өзү негизи вирус деген организмге түшкөндөн кийин ал 3 түрдө болот. Аны мисалы үчүн шаарда дабагерлерибиз көп учурларда кээ бир дабагерлер онда так кайсы вирус экенин, анан кийин кайсы вирустун немеси, мисалы үчүн ошо айтып өттүм, 3 түрдө болот вирус. Биринчи жукканы I формада болот, экинчиси M формада организмге өзүнүн симптомдорун берип аткан убактысы. Анан үчүнчүсү J форма, уже дарыланып уктап аткан убактысы болот. Вирустун. Ал вирус мисалы үчүн цитомегаловирус болушу мүмкүн, вирус простого герпеса болушу мүмкүн, ВПЧ болушу мүмкүн, именно коронавирус болушу мүмкүн. Ушу бүт вирустарды ошо мен айтып өттүм, дабагерлер так диагноз кое албай калат, кандай дарыгерлер I, M, J формасыны аныктай албай калат, билбей калат. Ошон үчүн вирусту анықташ үчүн бизге кайрылган пациенттер мисалы үчүн жалпы менен келиши мүмкүн. Мен ооруп атам, менин келечегим боюнан түшүп калды, же өспөй калды, же болбосо менде мындай бир нерселер пайда болуп атат деп жалпы кылышы мүмкүн. Ошо пациенттин айткан даттануусуга карап туруп, биз ушу вирустун кандай түрүгө анализ тапшырыш керек. Onu belgileyиz. Анан кайсы форма, I форманы тапшырабы, M форманы тапшырабы, J форманы тапшырабы, ошону аныкта белгилеп чыгабыз. Эгер биринчи жуккан формасы I форма, экинчиси ооруп аткан мезгилде M формада болот, үчүнчүсү J формада болот. Бул вирусту организмден эч ким чыгарып жок кыла албайт. Мен сени сакайтып вирустун жок кылып берем деген ал туура эмес сөз. Себеби ал жуктуу организмде ошо 3 формада болот болду. Жукканда I форма, анан кийин уже M форма, J форма, M форма, J форма. Мына айтып атабыз, коронавирус оорусу мурун ооруган адамдар кайра оорушу мүмкүн экен деп. Себеби ал жукту А формада, күчтүү, өзүнө өтүп ооруп сакайды. Биз сакайттык, иммунитет жеңип чыкты, ал уктады. Биздин клеткалар кармады, ал уктады. J формага өтүп алды. Эми ол иммунитети түшсө, өзү суукта калып кетсе, кайра жанданышы мүмкүн, жанданышы мүмкүн, ошондо дагы M формага өтүп алат.
Жакшы. Любой эле вирус şu формада. Маегибиз аягына чыгып баратат. Акыркы 2 суроого жооп берип кетсеңиз, мында кайсы урологиялык оорулар, мисалы, өнөктөшүнө да зыян келтирип коюшу мүмкүн, кыскача айтсаңыз. Кыскача айтып берейин. Мисалы үчүн уретрит оорусу деп айтып өтүп кеттик. Уретрит оорусу дегени бул ошол именно зара чыгаруучу каналдын сезгениши. Аял кишини да оорутуп коюшу мүмкүн. Уретропростатит оорусу, простатит оорусу айтып өттүк. Ушу инфекция менен себеби инфекция болгон оорулар эркектеги аялы менен жыныстык катташта экөөнө тең өтөт. Ошон үчүн биз айтабыз, эркек кишини дарылаганда, простатитке дарыласак, уретритке дарыласак, мисалы үчүн, келинчегиңиз дагы дарылансын деп сөзсүз түрдө айтабыз. Жыныстык катташты токтотуп тур деп токтотуп коебуз. Жакшы. Кийинки суроого жооп берсеңиз, мына уулдуу болуш үчүн сиздерге кайрылсак болобу деген суроо калтырыптыр да. Уулдуу болуш үчүн бизге кайрылса болот. Алла таалам себепчи кылсын. Ошол өзүнчө бир дарылоо курсу бар. Ошону өтөбүз. Насип этсе болуп калат. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дилшат Мирзакулов, Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андрологу, медицина илимдеринин кандидаты, Россия Федерациясынын райын профессору болду. Сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма эл кызматында жүрөрүңүз. Оору сыркоодон алыс болуңуз. Рахмат. Мен WhatsApp номеримди айтып коеюн. 0700 менен 17 59 50. Бул WhatsApp номер, телефон номер иштебейт. 0555 менен ушул номер 17 59 50. Телефон номер 555 менен. Онлайн аркылуу. 0700 менен байланышсаңыздар болот. WhatsApp онлайн аркылуу мен жооп берген даярмын. Билайн номери 0778 80 00 30. Жакшы. Кызматка даярбыз. Жакшы, рахмат. Онлайн аркылуу сөзсүз түрдө башка аймактардан дагы сизге байланышса болот, ийгиликтер болсун. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.